Sizge men narazımın. Себеп президент ел менен жолугушуп, элдин көйгөйүн уккыла деп атат. Сизге ел налогтон төлөп жол тандабастарды берип койгон. 1 саатта барып, ошол жерде 3 район ел менен жолугушуп келсеңиз болмок. Ассаламу алейкум, жалпы ушу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин көйгөйүм жеке өзүмдүкү эмес, ошон үчүн көңүлүңүздөрдү буруп, угуп койсоңуздар дейм. Менин маселем, урматтуу президенттин өкүлү, сизге бир суроом бар. Анан бир сунушум бар, анан бир проблема бар. Ал проблема Кара Суунуку да областтык эмес, министрликке тиешелүү. Мен өзүм деле билет элем, бирок сиз да айтып кеттиңиз, Кара Суу менен Нокаттын районунун сандарынчы. Эмне үчүн Кара Суу районунда 4 күн болуп атасыз дагы, Нокатта 10 күн болдуңуз? Эмне? Жолугушууларда. Нокатта дагы 3 күндөн болду. Ар бир ай өкмөт 3 күндөн болуп атабыз. Бир күндө 3 ай өкмөттөн. Валда 1-3 күндөн болот. Эртең өзгөнгө панжерик күн чыгам, панжерик күнү болбойт. Аны жылдырам. Мен аны сураган себебим болду. Сиз билбей атасыз, байдан бери сөздөрдөн деле байкасаңыз керек, биздин дарада жана 122 км деген жерде 3 район эл жашайт. Кара Суу районунун Кожекелен, Карагур, Тарыл айылдары. Араван районунун Кичигалай, Чөгөм, Күндөлүк, Байдамтал айылдары. Нокат районунун Кашка Суу, Сармогол и Кайыңды айылдары. Сизге мен наразымын. Себеп президент эл менен жолугушуп, элдин көйгөйүн уккыла деп атат. Сизге эл налогтон төлөп жол тандабастарды берип койгон. 1 саатта барып, ошол жерде 3 район эл менен жолугушуп келсеңиз болмок. Убагында 75-жылы биз ыраазыбыз, өтүп кетсе да, көз өтүп кетсе да. Султан Ибраимович деген инсан, атанын уулу. Ошо биз жака жолду салдырып, столбаларды курдуруп койгон, ошону оңдой албай азыр 20 столба берем деп атасыз. Ошо киши бүт райондорго жүктөп туруп эле, губернатор, обкомдун биринчи секретары делет азыр мезгилде кызматы. Райондорго жүктөп туруп эле бүтүрүп койгон. Сиз да бир ошондой улбалалык кылбайсызбы? Ошол жактарга бир жолу 20 столба, анан кийинки жылы 20 столба деп отурбай, бир жакшы жардам бериң. Нокаттын акимине тапшырма бериң, Араванын акимине тапшырма бериң. Калганын өзүңүз билесиз. Үчүнчү маселе пасовия жөнүндө. Мен ана Кошкорбай менен Нурлан менен мамилем жакшы. Мен ал Нурланда күнөө жок. Областта да күнөө жок. Министерстводо туура эмес немелер болуп калган да Нурлан. Мисалы үчүн мына Кожекеленде эл толук районго кирет да, толук аймакка кирет. ФАПта 5 адам иштейт, ФАПта. Мектепте 40 адам иштейт. Калганы кимдер? Калганы пенсионерлер. Анан ушу 5-6 баласын кучактап отурган келиндер да. Ошол келиндердин күйөөсү, ошол балдарды багыш үчүн Россияга же бир жака барышка туура келет. Себеби алардагы балдарын жакшы карагысы келет. Ошентип, ал миграцияда жүрсө, сенин күйөөң миграция дегенде пасовия төлөбөй коюп атат да. Эмне кылыш керек? Балдарды багыш керек да. Бул биринчиси, экинчиси, ал жакта Кожекеленде иш жок. Шаарга келип, бала чакасын багыш үчүн шаарга келсе, сен ошол жакта жашабайт экенсиң, сен шаарда жашайт экенсиң деп, дагы пасовиясына тийишет. Кара Суу, бу жерде лично мына Кара Суу. Себеби ар ким баласын жакшы көрөт. Келечекте баласын аким, губернатор кылгысы келет. Баласын жакшы билим алдыргысы келет да. Анан эми келип шаарга келсе, окутайын десе баласын, же болбосо бир нерсе кылайын десе, шаарга учетко турушуң керек дейт экен. Анан ошол жерде бирөөнүн кызыл китебине турат, а сен шаарда экенсиң деп туруп пасовия төлөбөйт. Бизде Кыргызстандын конституциясында биринчи статьяда турбайбы? Кыргыз мамлекети социалдык мамлекет. Социалдык жактан элди каргаш керек деген. А бул социалдык коргоо министрлиги бул президенттин саясатына каршы. Конституцияга каршы. Мен ошону сизден суранам. Сиз сунуш бересизби, кандай кыласыз? Ушул маселени караш керек. Пасовия боюнчачы. Байдан бери сизди деле башыңыз айлантып атат. Мына 1-июлдан 3 жашка чейинки балага мынтет. Ал 3 жаштагы башка маселе. 3 жаштагы балага башка поручение кетет. А берки бир аялдын мисалы үчүн 7 баласы бар да. Эң чоң 11-чи класс. Онан кийин 9-чу класс, 7-чи класс, 5-чи класс, 3-чү класс. Жашаш керек да. Ошон үчүн күйөөсү Россияга барышка туура келет. Кожекелде иш жок болсо. Ушуну сиз караштырып бериң, министерствого сунуш бересизби, кандай кыласыз? Элдин көйгөй, маселе көп, майыл мен убакыт тар болуп атат.